Мурасордо конушунда киши колдуу болуп каза болгон баланын өлүмүнө бир тууган агасы шектелүүдө. Эске салсак, кечээ Мурасордо конушунда 13 жашар баланын киши колдуу болуп каза болгону айтылган эле. Туугандардын айтымына караганда, бала талма оорусунан жабыркап келгендиктен анын жанына дайыма карап турган киши болушу керек эле. Кыргашалуу күнү ата-энеси ишке кетип, үйдө 17 жашар агасы калган деп айтылат милициянын маалыматында. Окуянын күбөлөрүн сурай келгенде, болжол менен саат 11:00 баланын өлүгүн иштен келген энеси таап, милицияга кабарлаганы анык болду. Ал эми өспүрүмдү кароо үчүн калтырып кеткен агасы үйдө жок болуп чыккан. Милиция кызматтык ит менен издеп, камыштын арасынан өлгөн баланын агасын, шектелип жаткан уланды тапкан. Кармалган улан ашкана бычагын кайда калтырганын жана кантип чуугандыгын айтып берди. Алдын ала маалыматтарга караганда, бир туугандар айтыша кетип, ал чырга айланган. Агасы инисине бычак уруп, өспүрүм эсине келбей көз жумган деп айтылат маалыматта. Милиция уланды убактылуу кармоо жайына киргизип, тергөө башталганын кошумчалады. Кыргызстанда коронавирус илдетинен алгачкы учуру 2020-жылдын 18 мартында катылган. Алар Сауд Арабиясына кичи ажылыкка барып келген сузактын 3 жараны экени маалым болгон. Бул адамдар менен байланышта болгон 300 адам дароо обсервацияга алынган. Сузак району толук чектөөгө алынып, жарандар менен унаалардын кирип чыгышына тыюу салынган. Көп өтпөй өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, илдетке байланыштуу бардык маданий иш-чаралар токтотулган. 2020-жылдын 25 мартынан тартып, Бишкекте коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген. Буга байланыштуу коомдук транспорттор, такси кызматтары толук токтоп, Бишкекке кире бериш жолдорго 36 блокпост орнотулган. Июнь айынын этегинде Кыргызстанда COVID-19 илдети күчөп, ооруканалар бейтаптарга толгон. Июлдун ортосунда вирустан бир күндө каза болгондор рекорддук чекке жетип, 100 адамдан ашкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 87 миңден ашты. Айыгып чыккандардын саны 83.980. Оорудан каза болгондордун саны 1485 адам. Эртең Кыргызстанга Кытай берген COVID-19-га каршы 150 миң доза вакцина жеткирилет. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымына караганда, бул партиядагы вакцина 75 миң кишиге жетет. Бейшеналиев муну менен катар эле Кыргызстанга Россиядан жана COVAX программасынын алкагында гуманитардык жардам катары вакцина келерин кошумчалады. Бишкектеги Lam Mason ресторанынын кожоюну Лаффорг Филипп Кыргызстанда алдамчылыкка шектелип кармалган. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Айзада Момунова билдирди. Лаффорг Филипп Жан-Мари жазык кодексинин 204 беренесинин 3-бөлүгү алдоо же ишенимди кыянаттык менен пайдалануу менен башка бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу же мүлккө болгон укукка ээ болуу менен айыпталып жатат. Аталган жазык иш 1-май райондук сотуна 2021-жылдын 26 февралында келди. Биринчи соттук отурум 18 март күнү саат 16:00 өтөт. Олорго каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча Филипп Лаффорг Франциянын жараны. Ал Бишкекте 2020-жылдын 28 декабрында жазык кодексинин 204 беренеси алдамчылык менен шектелип кармалган. Учурда номер 1 тергөө абагында жатат. Мекеменин жетекчиси Бакыт Рысбековдун айтымында, Филипп Лаффорг тергөө иштери калыс жүрбөй жатканын билдирген. Март айында өкмөттүн токтому менен жоюлган экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат ушул жылдын январь айында 100 жеке ишкерге, февраль айында дагы 40 бизнесменге кылмыш ишин козгогон. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн жыйынында билдирип, укук коргоо органдарынын бизнесмендерге жасаган мамилесин сынга алды. Марипов ишкерлерди колдоо боюнча президент Садыр Жапаровдун жарлыгын эскертти. Улукбек Марипов февраль айынын этегинде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен 2 ирет жолугушуу өткөрүп, тармактагы көйгөйлөрдү талкуулаган. Ишкерлер бизнеске шарт түзбөй жатканына, ыксыз текшерүүлөр күч алганына нааразычылык билдиришкен болчу. Бизнес акыйкатчы институту ишкерлерди текшерүү 2020-жылы 3 эсе көбөйгөнүн билдирген. Мекемеге арызданып кайрылгандардын көпчүлүгү мамлекеттик салык кызматына, жергиликтүү бийликке, мамлекеттик мүлк фондуна жана башка мамлекеттик мекемелерге каршы даттанышкан. 29 январда президент Садыр Жапаров менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи кызмат ордуна 8 адам талапкерлигин койду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, төмөндөгү адамдар талапкерлигин койгон: Нурбек Токтогулов, Сайдамир Жейналиев, Султанали Капуров, Убайдулла Сарыбаев, Шүкүр Исмаилов, Шакир Маматов, Ниматилла Жээнбеков, Ниязали Арипов. Кийинки этапка келип түшкөн документтер иликтөөдөн өтүп, 29-30-31 март, 1 апрель күндөрү каттоо жана аттестациялоо комиссиясы талапкерлердин кызмат орунга жооп бере турганы боюнча сынак алат. Мындан тышкары муфтий менен кошо аалымдар кеңешинин жаңы чыгарылышы жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да кошо шайланат.
Ажылык сыяктуу акча чогулткан иш-чараларды муфтияттан бөлүү маселеси каралууда. Бул тууралуу Алымдар кеңешинин мүчөсү, теология илимдеринин доктору Марс Ибраев Маралга берген маегинде билдирди. Анын айтымында акча болгон жерде чыр да болот. Ажылыктын каражат чогултуу системасын өзгөртсө, муфтият көбүрөөк сабатсыздыкты жоюу, имамдардын квалификациясын, диний билим берүү деңгээлин жогорулатуу жаатында иш алып бармак. Диний чөйрө кылдат каралышы керек. Сырттан саясий күчтөр аралашса, дин да саясатташып кетет. Өткөн окуялар жагымсыз жагдай жаратты. Өкүнүү менен кабыл алып жатабыз. Анын зыянын жалпы диний адамдар көрдүк, дейт Ибраев. Мындан тышкары муфтият ажылык үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, квота маселесин карашы керек. Ал эми уюштуруу жана техникалык иштерин жеке фирма же жаңы түзүлө турган уюм алып кетиши керек деген сунуштар айтылып жатканын белгиледи.